Сөз жоопкер тарапка берилет. Кимдер сүйлөйсүңөр? Мирбек Саматович, келиңиз трибунага. Саламатсыздар, мен кыскача айтсам, кийин коллегам толуктап койсо. Бул жерде Кыргыз жазык процесс кодексинин 397-беренесинин 2-бөлүмүндө сот чечиминде кимдин даттан укугу бар экени көрсөтүлгөн. Ушул бөлүктүн ичинде жабырлануучу жана анын өкүлү дагы бар. Ал эми ушул беренин 4-бөлүмүндө жабырлануучу жана анын өкүлү кирген эмес. Эми бул жерде тергөө судьясы биринчиден бул инсандын бузулуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын токтоосуз калыбына келтирүүгө багытталган сот билим өз аңчы функциясын аткарат да. Бул ченемде кимдин укуктарына жана мыйзамдуу кызыкчылыктарына түздөн-түз таасир берип бузула турган болсо, маселе ошол жөнүндө болуп жатат. Ошондуктан шектүүгө айыпталуучуга, алардын адвокаттарына, прокурорго ошондой эле мүлкүнө камак салынган жактар танык деп белгиленген. Башкаруу чарасын кароодо жабырлануучуга жана анын өкүлүнө бул норма тикеден-тике терс таасирин тийгизбейт. Эгерде процесстин баардык катышуучуларына тергөө аракеттеринин же болбосо соттун чечимдеринин баарына даттан укугу берилсе, тергөөнүн жана сот процесстеринин жүрүшүнө таасирин тийгизет жана мамлекеттин укуктук саясатына карма-каршы келип калышы мүмкүн деп эсептейбиз. Ошол себептен мен ойлойм, бул жерде Кыргыз Республикасынын жазык процесс кодексинин 397-беренесинин 4-бөлүгү, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 24-беренесинин 2-бөлүгүнө, 61-беренесинин 1-бөлүгүнө, 100-беренесинин 3-бөлүгүнө карма-каршы келбейт деп эсептейбиз. Жогоруда көрсөтүлгөн жайларды эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 19-34-беренелерин жетекчиликке алып суранабыз. Кыргыз Республикасынын жазык процесс кодексинин 397-беренесинин 4-бөлүгүн Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 24-беренесинин 2-бөлүгүндө, 61-беренесинин 1-бөлүгүнө, 100-беренесинин 3-бөлүгүнө карама-каршы келбейт деп эсептесин жана Жаран Турдубаевдин өтүнүчүн канааттандыруу калтырууну суранабыз. Мен да ошол кыскача. Мындай кылбайлыбы? Азыр жоопкер тараптын өкүлдөрү толугу менен сүйлөп бүтсүн, анан кийин суроо жоопко өтөлү. Мага каршы эмессизби? Келиңиз анда Талбек Жумалович. Дагы жолу саламатсыздар. Жогоруда кошумчалап бир нече учурга кыскача токтолуп кетким келет. Жабырлануучу тарап өзүнүн арызында Конституцияда көрсөтүлгөн кээ бир статьяларга укуктарыбыз чектелип калды деген кайрылуу менен жогорку Конституциялык сотко кайрылган. Бул жерде биз эсептейбиз, жабырлануучу тараптын сот процессинин жүрүшүндө негизи эки учурга бөлүп карасак болот да. Тергөө судьясы карап аткан учурда, анан жалпы сот процесстик жүрүшүндөгү жабырлануучунун укуктары жөнүндө. Бул жерде жабырлануучу тарап 397-статьяда 4-бөлүгүндөгү жабырлануучунун өкүлү кирбей калыптыр деп, ошонун негизинде жабырлануучу тараптын укугу бузулду деп, анан Конституцияга негизинде жалпы укук ушундай болгондон кийин ушул жака да биздики кириш керек эле деп айтып атат. Мен биздин түшүнүгүбүздө да. Жана суроо берген себебим, жана сот процесс болуп атканда башкаруу чарасын карап аткан учурда сиз катыштыңызбы деп. Себеби биз азыр эмне үчүн сот башкаруу чарасын прокурордун өтүнүчүн канааттандыруудан баш тартты, эмне үчүн прокурор ошол жерден өзүнүн сунушун колдогон жок деген суроо чыгып атат. Биз аны да билбейбиз, эмне үчүн экендигин.
ошонун негизинде эле жабырлануучу тараптагы ошол эле мезгилде соттордо да деп жалпы анан прокурорлор деп жалпы коррупциялык деп анан башкача менин түшүнүгүмдө ошондой жакка алып барып мындай келишүүлөр болуп кетти. Баардыгы коррупционер деген жакка топко алып барып кошуп атат да. Бул жерде мыйзам чыгаруучу тарап эмне үчүн бул жерде кирген эмес? Жалпы 397 статьяга дегенде мунун баш коргоо чарасы жөнүндө маселе каралганда жабырлануучу тарапка сот тарабынан жарандык мыйзам менен корголгон укуктарын жана кызыкчылыктарын бузган чечим кабыл алынган учурда эгер түстөн түз таасирин тийгизе турган болсо анда киргизсек болот эле да. Бул жерде жабырлануучу тарап айыпталуучунун баш коргоо чарасы каралып жаткан учурда жабырлануучу тарапка түздөн түз анын эч кандай укугу бузулган жок деп эсептейбиз да. Ал эми экинчи жана соттун жүрүшүн экиге бөлүп карашыбыз керек деген. Жалпы сот процессинин жүрүшүндө бул жерде жалпы тергөө бүтө элек, айыпталуучунун күнөөсү далилденип бүтө элек. Ошол мезгилде калган учурда жабырлануучунун өкүлүнө катары ошол Конституцияда жабырлануучу көрсөтүлгөн статьялардын негизинде дагы уголовный процессуалдык кодекстин негизинде дагы толук даттануу укуктар берилген. Эч кандай укук чектелген эмес. Ошон үчүн биз бул жерде мыйзам чыгаруучу тараптан жабырлануучулардын укугу чектелген эмес деп эсептейбиз.